Марбайжиев бир тоголок самын аңгемеси. Ошентип менин атам киши өлтүргөн, деди Турсбек. Алтымызын соккон желге билинер билинбес шуудураган жалбырактарды тиктеп, эчакы болгон бир окуяны эстеп жатты окшойт. Кичинекей үлүлдү жерден алып кармап турсаң, эки мүйүзүн сербейтип чыгарат. Ал эми катуураак кыймылдатып койсоң, дароо седеп үйүнө кирип качат. Анан аны эмне кылсаң да чыкпайт. Чукулап кыймылдатасың, ого бетер жабышып, ары так уюгуна кирип алат. Эгерде тийбей оюна койсоң, бир аздан кийин өзү эле текедей коюп чыга келет. Бала кезде мындай көрүнүштү далай жолу байкагандырсыздар. Биз да солк этпей, үн катпай отура бердик. Бирок кеп мындаган эмес, деп улантты Турсбек аңгемесин. Согуш жылдары катаачылык, айылдагы аскерге жарактуу эркектердин бири калбай майданга кетишкен. Мен анда жаш бала болчумун. Энем көбүнчө үй оокаты менен алек. Ачуусу чукулураак адам эле. Бир буркандап алса, атам экөөбүзгө күн көрсөтпөйт. Ал эми атам болсо эч кимге пайдасы да, зыяны да тийбеген адам. Бирок кез-кезде ичип коймою бар. Айрыкча Мырзабек Зөөкүр деген досу кезиксе ичпей койбойт. Кээ бирөө мас болсо кыжырланат. Кээ бирөө тескерисинче душманын да кечирип, өбүшүп, мээримдүү болуп калат эмеспи? Атам да ошондой киши. Ичип алса момун болуп, каткырып күлүп, мени эркелетип, энем эмне дебесин кыңк дебей тилин алчу. Бирок мындайда энем чатак чыгарчу. Атамды тилдеп, мени каргап шилеп, үйдөн кууп чыгып, тамак бербей жүдөтчү. Атам энемден кадимкидей коркот. Биздин үйдө болуп жаткан окуяларды эч ким билбейт. Дарбаза жабылуу, итибиз кабаганак. Атам Мырзабек досунан башка менен сырдашпайт. Кээде энем үйдө жокто сарайга кирип алышып ичкилик ичишет. Мындайда көбүнчө Мырзабек сүйлөйт. Ой, ушу сен да эркексиңби? Катын дегенди көп чоркойтпой бек кармаш керек. Зайыбынан корккон эркек адам эмес. Ал жөн эле бир жан. Кана, сенин кайратың үчүн, деп бакылдап жатканын нечен жолу уккамын. Бала кезимде турмуш мени көп эркелеткен жок. Үйдө жанагыдай талаш тартыштар күн алыс болуп турат. Энем атамды тилдегенде мени да өлүк тиригимди кошо көргүсү келип калат. Бирок турмуш канчалык оор болбосун, үйдөн канчалык тил угуп, зээнин кейбесин, бир адамды көргөндө баарын унутам. Бул Зайра. Зайранын атасы согушка кеткен. Энеси Сурмаш болсо, 1-2 айдан кийин айылда дүкөн кармаган төкөр Мамыт менен баш кошуп, Казакстанга көчкөн. Зайра энеси менен кошо кетүүнү каалабай, чоң энеси Аалкандын колунда калган. Алардын үй көчөнүн аркы башында. Кечинде энем баланчыкынан сүт алып кел, деп колума карпа берет. Бирок мен кимдикине жиберсе да сүттү Аалкан чоң энемден сурап келем. Айылда саат 6-7 эле ордунга отуруп, от жагыла баштайт. Бул маалда менин кайда жумшаса, кыңырылып үйдөн кетпейм. Анткени балким Зайра биздикине от сурап келип калабы, деп ойлойм. Бирок ал келбейт. Рас, 1-2 жолу көмүп койгон отту өчүп калыптыр. Эмнегедир ортодогу үйлөргө кирбей биздикини алып кеткен. Андан кийин түк келген жок. Ошондой болсо да келип калабы деген үмүтүм өчпөйт. Зайра менден кичүү болсо да экөөбүз бир класста окуйбуз. Мында жашыруун сыр бар. Аны өзүмөн башка эч ким билбейт. Мен 7-де окуп жүргөндө, ал 6-да болчу.
Адегенде 7-класс менен 6-классты бир бөлмөдө бир мугалим окутчу. Анткени мугалимдердин көбү согушка кетип, мектепте 4 гана окутуучу калган. Мындай системаны Карликовый деп коюшчу эле. 8-нин өзүнчө мугалими болчу. Байкасам, 6-га келгенде Зайра экөөбүздү 2 бөлүп жибере турган. Окууну бүткөндө бир институттан окусакпы деген үмүт да бар эле. Ошондуктан мен 7-де дагы бир жыл калып, Зайранын күтүүнү туура таптым. Албетте, муну анын өзүнө да айткан жокмун. 3-чейректен баштап сабакка көп келбей, келсем да үй тапшырмасын аткарбай, аткарсам да эсебин туура чыгарбай, жазуусун атайлап ката жазып келчү болдум. Буга мугалимдер таң калат. Анткени мурда жакшы окуучумун. Директорубуз мени бир нече жолу кабинетине алып кирип, жакшы да, жаман да сүйлөшүп көрдү. Айласы кеткенде үйгө барып, ата-энеме даттанып, таяк да жедирди. Бирок мен өз максатымдан кайтпадым. Ошентип 7-класска көчпөй калдым. Ырас, ата-энем мага туугандарым бир топ капа болушту. Чогуу окуган классташтарым да ызалабай койгон жок. Бирок мен ойлогон оюма, алдыма койгон максаттарыма жетиштим. Эмдиги жылы Зайра экөөбүз бир класста окуйбуз. Балким бир партага отурабыз. Анан Пржевальскийге барып, педагогикалык техникумга киребиз. Муну эстегенде башыман өткөн мага сокур тыйынчылык да болбой калат. Биздин айыл абдан көркөмдүү жерден орун алган. Жери да өтө жакшы. Семиз бир гана жетишпегендиги суу жок. Айылдын бери четинде чоң алыш бар. Бирок анын суусу бат эле соолуп, ашыкка да жетпей калат. Ырас. Азыр канал салынган, ГЭС курулду. Бирок ал кезде суу маселеси кыйын эле. Кышында кар эритип ичебиз. Жазында болсо кыядан түшүп, 2-3 чакырымдай жерден жыргалаңдын так өзүнөн чакалап ташыйбыз. Албетте, бул оңой жумуш эмес. Өзүмдүн да кыйгыраак кыялым бар эле. Чаканын үнү шылдырап эткенде эле дары коюп качып, апам, кокуй, жанагы дүмүрөйгөн шайтан азыр эле ушул жерде турат эле. Заматта кайда жетип кетти, деп сыйпалап калат. Ал эми чукул жерден колго түшүп калсам, белим ооруду, бутумду чыгарып алдым, деп атам өзү ишке киришмейинче тултуюп барбай коем. Бирок кээде таптакыр башкача болот. Зайранын чөйчөктөй чакасы болор эле. Ал апкечин назик ийине коюп, кыяны көздөй баратканын көрсөм, чымын куюн болуп үйгө кетем. Апаке, суу алып келейинби? Ботом, сени кайсы кудай жалгады? Алып келчи. Апа, суунун зыянын тийбейт. Кече атаң экөөлөп араң 2 чака алып келиптирдик эле. Эми эмне болду? Таяк сага майдай жаккан го. Уулум, суу бар. Кечинди алып кел. Бирок мен ал сөздөрдү угуп отурууга чамам жок. Шапашып чакадагы сууларды очоктогу чоң кара казанга шарылдатып куя салып жөөйм. Апам таң калып карап калат. Мен болсом чаңды буркулдатып чуркап отуруп Зайрага жетем. Зайра, кайда баратасың деп сурайм. Билип турсам да. Сууга. Сенчи? Мен да. Чогуу баралы, Зайра унчукпай башын ийкейт. Тал-тал өргөн чачтары сеңселе түшөт. Бир топ көтөрө унчукпай жүрүп отурабыз. Анан Зайра 3 чоң седеп тагылган жашыл баркыт 5 мантын чечет да ийине апкечтин алдына төшөйт. Ийиниң ооруп кеттиби, Зайра? Жок, жөн эле. Ал кандайдыр түшүнүксүз күлүмсүрөйт. Ийини талып кеткенин менден жашыргысы келет. Бирок чакаларды өзүм көтөрүп алам. Кыздар өзүнчө бир кызык калк болот экен. Мурун 4-5 класстарда окуп жүргөндө чогуу эле ойноп берчүбүз. Ал тургай биз менен кошо мугалимдердин жашынын чүкө да атыша кетчү. Бирок бир топтон бери Зайра кандайдыр бир башкача болуп кетти. Дайыма менден да, башкалардан да ал тургай бүт дүйнөдөн уялып тургансый. Чүкө ойноп тезектен чылым оромок тургай элдин көзүнө жаныма келип, мени менен сүйлөшкөнү да койду. Билбейм эмне экенин. Бара-бара мен да уялчаак болуп кеттим. Жыргалаңдын боюна жеткенде ызы чуу салып, сууга түшүп жүргөн балдарды
Кыздарды көрөбүз. Бир да түшөлү десем такыр болбойт. Кетеличи үйгө. Суу керектир, дейт ал. Кетсе кетели. Кыядан бир аз көтөрүлгөндө төө куйрук баскан дөөлөр бизди сууга түшүп жаткан бала чакадан далдалап калат. Мен Зайранын эки чакасын сол ийниме салам да өйдө көздөй дыңгылдайм. Киши келе жатат. Берчи өзүмө, дейт Зайра. Чакаларын өзүнө берем. Анткени кыздын чакаларын көтөрүп жүргөнүмдү балдар көрсө шылдың кылат деп чоочулайм. Алдыдан чыккан адам биздин ылдый түшөөрү менен Зайранын чакаларын кайра алам. Ал дайыма алдыда басат. Өтө тик жерлерде мага жупшак колун берет. Мен чакаларымды кылтылдатып, анын колун кармап, бир-эки кадам басары менен ал колун тартып алат да кете берет. Зайранын эки кулагында эки кичинекей сөйкөсү бар. Алар алтында эмес, асыл таштан эмес, бирок мен ошол эки кичинекей нерседен көзүмдү албайм. Алар мага дүйнө баары жеткис кымбат заттардай көрүнөт. Мындайда мен Зайранын кежикесиндеги майда аз-аз тармалдашкан жумшак чачтарын колумду тийгизип келет. Бирок кол барабы. Эгин урулуп бүттү. Сайра жалбырактар шуудурап жерге түшө баштады. Кыя, Зайра экөөбүз суу көтөрүп чыгып келе жатыбыз. Күн бүркөк. Бир кезде көмкөрүлгөн асманды эбегейсиз чоң камчы менен бирөө шылый чапкан сыяктуу чагылган жарк эттерээки бөлдү. Күндүн күркүрөгөнү кулак тундурду. Коркуп кеткен Зайра алайып мени карады. Эмне, коркуп кеттиңби? Жок. Жөн эле. Мен эч кандай мындайды көргөн эмесмин. Коркпо, мындайды далайын көрөсүң, деп күлүп койдум мен. Ошондо Зайра бул чагылганды, бүркөлгөн асманды гана эмес, жаркыраган күндү, жымыңдаган жылдыздарды, учу кыйырына көз жетпеген алтын талааларды, ийри муйру болуп жалтырап алдыбызда жаткан жыргалаңды, тетиги ыраакта билинер билинбес көгөрүп асман менен кошулушкан ысык көлдү акыркы жолу көрүп турганын билсем, балким башка сөз айтаар белем. Дагы чагылган жарк этип, дагы күн күркүрөдү. Ботонун жашындай чоң тамчы тарс-тарс этип жерди чаңдатты. Биз кол кармашып кыядан чыгып кетүүгө шаштык. Өлгөн жыландай ийрилген жол кыймылга келип, биз канчалык ылдамдасак, ал ошончолук узаргансыйт. Асканын жанына келгенде кара нөшөр калбырдан төккөндөй шатыратып жиберди. Чакалардагы сууга чопулдап жаан кошулуп ташыды. Чоң үңкүр бар болчу. Үй салгандар илгертен бери кумалышчу. Жүрү, үңкүргө. Мен Зайранын колунан тарттым. Ал жерге жеткенче экөөбүз тең шөлбүрөп суу болуп кеттик. Үңкүргө кирээр замат үстүмдөгү чылгый суу болгон көйнөгүмдү чечтим да сыгып кайра кийдим. Сен да ушинтип албайсыңбы? Суук тиет, дедим Зайрага. Бирок ал мени карап кандайдыр түшүнүксүз жылмайып жер карады. Суук тиет, күн суук, деп дагы айттым. Эч нерсе эмес. Ал дагы түшүнүксүз жылмайды. Зайранын саал тармалданган көмүрдөй кара чачтары маңдайына, жаактарына жабышып, эгинин учунан сымаптай мөлт-мөлт этип жаан тамчылайт. Майда жашыл гүлдүү, жупчука көйнөгү денесине кыналып, кыздын татынакай келишимдүү мүчөсү даанылып турат. Чуркап келгендиктен ал энтигип катуу дем алат. Көкүрөгү болсо, ооба, эми баарын түшүндүм. Суу көйнөгү жабышкан көкүрөгүн көргөндө бир чети таңыркап суктандым, бир чети уялдым. Ал тургай жүрөгүмдү кандайдыр бир кубанычтуу кыял жылтылгансыды. Эмнеге кубандым экен ошондо? Балким Зайра чоңоюп, бойго жете баштаганына сүйүндүмбү, билбейм. Кыз муну байкап калган окшойт. Эки колун боорун алды дагы бурулуп кетти. Үйгө кетеличи, деди Зайра. Мен көйнөгүмдү кайра чече коюп, үстүнө жаптым. Бирок ным болгон көйнөк кантип жылытсын? Жаан каттуу, суубуз булганат, деди. Сууну төгүп салалы. Кереги жокпу? Анын эмне үчүн бардык жыргалаңга? Мен аны тигиле карадым. Зайра уурусун карматып койгонсуп, үңкүрдүн бооруна жабышкан кичинекей ташты чукулап калды.
Мен дагы сурайын дедим. Бирок биздикинде да бүгүн 2 чоң казан, күмүш самоор, 2 чара толтура суу бар экени эсиме түшүп, эмне айтарымды билбей далдайып тура бердим. Зайреке, үшүдүңбү? Жок. Зайра үңкүрдүн үстүнөн шорколоп жаң алкалаган тосуп, анын тарсылдап колуна тийип чачырап жатканын карап турат. Зайра, Турусбек, менин бетиме анын суу болгон чачтары тийди. Унчукпайбыз. 2 колум 2 канат болуп, жер бетине алтын нур чачкан күндүн көздөй таптакыр башка дүйнөдө жомокто учуп бараткансыдым. Кетели, батыраак, кетели деген үн гана мени асмандай айдай жерге түшүрдү. Зайреке чакадагы сууларды төгүп жиберип, кыям менен өйдө чуркады. Мен артынан жөнөдүм. Жаан дагы эле басылбайт. Кырга чыкканда 2-3 атчан караан көрүндү. Бул бизди издеп келе жаткан адамдар экен. О, монтоңдогон шайтандар, үйдөгүлөр издеп чакчалекей түшүп жатышпайбы? Деди алардын бири. Чакаларыбызды аларга берип коюп, кол кармашып үйдү көздөй чуркадык. Буттарыбыз тизеге дейреп баткак, үстүбүз шөлбүрөп суу, жаан бетибизден ун талаа болуп шорголойт. Эриндерибиз көгөрүп кетиптир. Бирок мен муну бирин да сезген жокмун. Жүрөгүмдүн жалыны бүткүл аалам жылыткандай, Зайра да мени карап коюп, майрамдуу күндөй жылмаят. Ал өз үйүнө чуркап кетти. Апам мени жемеледи. Кулагыман чоюп, шилиге да 1-2 жолу берип калды окшойт. Бирок аны туйган жокмун. Анткени ойлорум, сезимдерим, кыялдарым бардыгы башка жерде. Жанагы үңкүрдө. Зайранын жылмайышында, анын жылдыздуу маңдайында эле. Жок, мен ал күнү эч качан унутпайм. Андай күн эч кимдин турмушунда болбойт. Ошол күнү менин көкүрөгүмдө көптөн бери уктап жаткан өтө чоң бир нерсе ойгонуп, кыймылга келип туйлап, өзүмдү элиртип, сезимге, кыялга мас кылгансыды. Ал түнү уктамай кайда. Таңды таң аткыча канаттуу ойлор алып учуп уктатпады. Таң жуук, атамдын чии баркы чепкирин жамынып эшикке чыктым. Ай жапжарык, асман чаяттай ачык, миллиондогон жылдыздар күндүзү жаанга таптаза болуп жуулгансып жаркырашат. Бирок бир жылдыз баарынан мээримдүү болуп, ааламга башкача нур чачкансыйт. Ал чолпон. Менин чолпонум, менин Зайрам, Зайракем. Аба кандайдыр башкача жеңил жана тунук. Талаа жактан жердин, эгиндин жыты аңкыйт. Кандай сонун. Турмушта ушундай укмуштуу, ырактуу. Тигине менин жылдызым, менин бактым. Колумду сунсам эле чолпонума жетем. Ал жакын. Жанаттан бери алаканымды жылуу тили менен жаалып жаткан кумайыктын эми гана байкадым. Чык, Кудай урган. Колумду чепкенге аарчыдым. Турусбек, эмне уктабай жүрөсүң? Күндүз калкоостун уругунан жегенсиң го, күпүлдөп. Кара баскыр, бас үйгө, деди энем. Мен чочуп кеттим. Жок, деп үйгө кирдим. Таң атты. Эми күн чыгат. Анан мен Зайрекени көрөм. Мен жөнүндө ойлоп жаттым экен. Бирок ал күнү Зайра үйүнөн чыккан жок. Кийинки күнү энем экөөбүз короодо бир жумуш кылып жүрдүк эле, көчөдөн таягын артына алып, Зайранын чоң энеси өтүп бара жатыптыр. Иш илгери болсун, келиним. Байың келгенде биздикине бир келип кетсинчи. Жанагы менин жаман кызым мурда күнү жаанда сууга барып, суук тийип калган окшойт. Жөтөлүп, ити ысып калыптыр, деди да кете берди. Макул жеңе, айтайын, эрте келсе. Энем кайдыгер жооп берип, тезек чамалай баштады. Атамдын бир кесиби жөнүндө айтпай кетиптирмин. Айылдагы келиндер аны тамырчаке деп тергешет. Чындыгында эле атама келип тамырын карматып, суу ич десе суу ичип, май ич десе май ичип жүргөндөрдүн да көргөмүн. Зайранын чоң энеси атамды чакырып жатканын себеби да ошол. Зайра ооруп жатат дегенди угаарым менен энемди ары бери алаксытып туруп, алкан чоң энемдин көздөй чуркадым.
шарт эле кирип барып, Зайрекенин ал жайын билейин дегем. Бирок дарбазасына жеткенде тартына түштүм. Аларды карала, ити чолойгон куйругун эрбеңдетип мага шыйпаңдатты. Кантип кирсем? Мурда кире берчү элем. Эми эмнегедир уялам. Ары-бери чебелендедим. Кире албадым. Айлам кеткенде корого кирип терезеден карадым. Зайра бир нерсени тигип төшөктө жатыптыр. Мени селт карады да кубаныччуу жылмайды. Кандай? Деп башымды ийкедим. Ал эч нерсе эмес. Жакында айыгам дегенсип жылмаюусу менен жооп берди. Артымды карасам, Зайранын чоң энеси келе жатыптыр. Жылт койдум. Үйгө келсем, энем дагы урушту. Каадасынча мени өлүгүмдү да, тиригимди да кошо көргүсү келип калыптыр. Атаңдын жаңы куюшканы кайда? Калаага барган атат. Сайрадан куюшканды алып чыгып, атты токудум. Үйгө атам менен Мырзабек Зөөкүр бабырашып отурушуптур. Экөө тең кызуу. Ой, абышка, базарга барсаңар, мына бул көрпөнү сатып, бир аш мүшкө, мамиле чай, бир тоголок самын ала кел. Эртең кир жуйм, деди энем. Ичип алып жүрбө акчаны. Мындан башка бир тыйын дагы эч нерсе жок. Мен кошо бара жаткан соң камсанабай эле кой. Мырзабек Зөөкүр күркүрөп атамды далыга чапкылады. Согуш жылдары чай, самын, ширеңке, туз, керосин деген нерселер өтө каат болчу. Чайдын ордуна көбүнчө зердептин күйгүзөт кууруп жиберип ичер эле. Баарынан да самын тапмак кымбат. Бир тоголок самын 30-40 жумуртканын баасына келет. Атамдар энем берген кичинекей көрпөчөнү дагы бир нерселерди куржунга салып, Пржевальскийге жол тартышты. Ал күнү мен Зайралардын терезесине 4-5 жолу бардым окшойт. Түн киргенде акыркы жолу деп дагы бир бардым. Бирок Зайралар шамын өчүрүп жатып алышыптыр. Эртеси кечке жуук атам менен Мырзабек келди. Экөө тең өлгүдө мас. Тилдери булдурап, сөзгө келбейт. Экөө эки мүшөк картошкадай болуп күп этип, ээр токумдарынан ооп жерге түштү. Жөн кой, өлсүн, экөө тең ушул жерге жатып, деп алкынды энем. Бирок мен атамды да, Мырзабек агамды да сүйрөп үйгө алып кирип, өтүктөрүн чечип жаткызып койдум. Сени шашпа, масың тараар, эртең менен эсиңе келерсиң, ошондо көрсөтөм сага базарлыгыңды. Энем кагынып, силкинип эшикке чыгып кетти. Эртең менен бакылдашып, энем мен атам урушуп жатканын угуп ойгондум. Жогол үйдөн, төшөгүмөн айлан. Мындан көрө согушка кетип, ошол жакта өлсөң элдей болсу, чык сасыбай, деп энем эки көзүн шишип, чачы үрпөйгөн атакемди жулкулдатып жаткан экен. Ой, мен сага эмне кылдым, деп күңгүрөйт атам. Кокуй, эмне кылдым дейт турбайбы? Эми кайда барам? Жогол үйдөн. Кана кечеги көрпөнүн акчасы? Кана чай? Кана самын? Ой, самын кана дейм, кулагыңды келгир. Кайсы самын? Кечээ Мырзабек көңөргө ичип алган самын. Ичкен эмеспиз самынды. Кана ичпесең? Тиякта, тиги кимдикинде калыптыр. Жогол, ошол самынды таап келмейинче үйгө кирме деп ойлобо. Жогол үйдөн, сен да жогол. Баянкеч атаң менен көгөргөн чечек, деп мени да шилгиге бир муштады. Атам экөөбүз ээрчишип чыгып кеттик. Мөнгө макул баламын. Анын атам эмнеге коркот? Түртүп жатканда жаакка бир чаппайбы деп да ойлоп кеттим. Анткени кыжырым аябай келди. Мырзабектикине барсак ал шашпай, үшкүрүнүп, чай ичип олтуруптур. Аялы эстүү окшойт. Эч нерсени сыр алдырбай, жымыңдап бизге чай койду. Моке, эртелеп келип калыпсың, уулуң экөөң, деди Мырзабек атама. Кечээ экөөбүздү Кудай уруп салган турбайбы? Кемпириңдин самын ал деп берген акчасын ичип коюптурбуз. Уулум экөөбүздү кууп чыкты. Самын таап келмейин үйгө кирбейсиңер дейт. Бир айла таппайсыңбы? Менин долумдун сырын билесиң го өзүң. Эмне айла табыш керек?
экөө тең ойлонуп калышты. Самынды кайдан табасыңар? Эч кимде жок. Табылса да өтө кымбат, деп шыңк этти Мырзабектин аялы. Аңыча эшиктен кичирээк бала чуркап келди. Муке, сизди Зайранын чоң энеси келип кетсин дейт. Мен эмне кылат экен ал кемпир? Зайра ооруп жатат деп салып берсин дейт. Эртең барам деп айтты де. Азыр убакыт жок. Өзүбүз чоң түйшүктөн кантип кутуларыбызды билбей айлабыз кетип турат. Ай токто. Муке, айла таптым. Мырзабек атамдын кулагына бир нерселерди шыбырады. Атам болсо жок жерден айла тапкандай башын ийкеп, азыр барам, деди келген балага. Бала чуркап кетти. Мен атамды ээрчип барайын дедим. Бирок атакем, бар, жанагы кабыландай жулкунган көк жаленеңе самыныңды азыр алып келет деп айт, деди. Силер менен барам. Дем салганды көрө элексиңби? Бар үйгө, деп зикилдеп коюп Зайралардыкына кетти. Үйгө келсем, апам чырылдап киргизбей койду. Азыр алып келет самыңды, десем да болбойт. Айла жок, короодо олтурдум. Бир кезде атам келди. Колунда кагазга урулган бир тоголок кир самын жүрөт. Ал күнү энем кир жууду. Мен далым жооруганча суу ташыдым. Караңгы киргенде Зайранын терезесине бардым. Ал энесине Каныбекти окуп берип жатыптыр. Шек алдырбай бир топко дейре карап турдум. Бир кезде атам кирип барды да алкан чоң энеме кагазга урулган нерсени берди. Жакшылап карасам, жанагы самындын калдыгы экен. Мынакей, дубалап келдим. Киринет, деди атам. Аңыча коңушунун ити караанымды көрүп, дарылдап үрө баштады. Үнүң өчкүр, кетүүгө туура келди. Үйгө келсем энем, жанакы самындын алкынысын көрбөдүңбү деп сурады. Жок, жоголуп кет. Ушул эле жерде турбайсыңбы? Сайгактабай, үйгө кирип чыкканча самынды бирөө алып кетиптир, деди да мени өлүгүмдү да тиригимди да көргүсү келип турганын билдирди. Жана атам Зайранын энесинин берген ошол самындын алаканын экенин шексиз. Бирок аны энем кантип айтам? Уруш талаш кайра башынан башталат да. Энем эртеси да түшкө үйгө келгендердин баарына жоголгон самын жөнүндө, акча жөнүндө айтып, 4-күнү гана араң унутту. Ошол күнү Зайранын оорусу күчөп, жөөлүп жатат деген кабар угулду. Мен муну угаар замат алардыкына чуркадым. Тартынбай эле тышкы үйгө кирдим. Анда 1-2 келин менен колхоздун бригадири олтуруптур. Зайрага тууган сөрө неме болчу? Боз бала. Келип калыпсың, сүйлөчү, деди ал мага. Зайра оору дейт, көргөнү келдим, деп шашылып калдым. Тигини карасаң, жашабагыр. Эмитен күйөөлөп жүрсөң, кийин кайда барасың? Бригадир өзүнүн куудул сөзүнө өзү жыргап күлдү. Беркилер да жылмайды. Мен уялып кыпкызыл болуп кеттим. Жет, сенин дарыгер атаңдын көргөнү. Же сен да дубалап берем деп кемпирдин самынын алдап кетейин турасыңбы? Ал мени ачуулуу көзү менен карады. Кичине бала, ким? Менин бакылдашып жатасың, деди ички үйдө Зайранын чоң энеси. Жанагы самындын тегин алдап кеткен дарыгердин уулу келиптир. Мен кирерге тешик таппай, ары бери кайсалдап турдум да жылт эшикке чыгып кеттим. Артыман жашабагыр, тигинин карасаң, азыркы балдар ушундай, деген шылдың угулду. Мырзабек атама эмне деп шыбыраганын, атам самынын айласын кандайча тапканын, анал самын кандайча энемдин колуна түшүп, кайра Зайралыкына жеткиргенин мен эми толук түшүндүм. Эртеси Зайра эсине келбептир. Жанакыдай шылдыңдан коркуп, эми Зайранын терезесине барганда да койдум. Кийинки күнү согуштан Зайранын атасы курман болгондугу жөнүндө кагаз келди. Байкуш кемпирдин жалгыз небереси тигинтип өлүм алдында жатса, жалгыз уулуңан айрылдың деп кантип угузабыз дешип, кара кагазды убактылуу жашырып коюшту. Зайра экемдин абалы күндөн күнгө начарлай берди. Мен болсом жөжөсү сууга түшүп кеткен күрпүчө айлам кетип, ары бери чебелендим. Жарк эткен шамын күндөн күнгө үлбүрөп өчүп бара жатат. Таңды таң атканча көз илбей
Ойлорумдун баардыгы Зайрада. Экөөбүздүн жаанда шөлбүрөп кыядан келе жатканыбыз, анын үңкүрдөгү татынакай болуп мөлтүрөп мени карап жылмайышы көз алдыман кетпеди. Бир күнү таңга жуук терезенин бирөө какты. «Бу ким?» дедим тура калып. «Турсбек, атаң үйдөбү?» «Ооба, чакыр, батыраак. Зайранын шайманы бошоп калды». Бирөө мени оор нерсе менен төбөгө чапкансыды. Көзүм ымыр-чымыр, башым кеңирее түштү. «Болбат, атаңды чакыр» деген үн өтө ыраак жерден угулгансыды. Мен калтырап, атамдар жаткан бөлмөгө кирдим. Аталап бакырсам да, үшкүрүп бышкырсам ойгонбой койду. «Кечинде ичип келген. Ойгонот дейсиңби? Өзүм барайын» деп энем туруп кетти. Энем таң атканда келип, байкуш кыз 2-3 жолу ары барып бери келди. «Чарчап калса убалы атаңа калат» деп ыйламсырады. Мен түшүнбөй, энеме жалдырадым. «Баягы күнү сууга барганда кичине тумоолоп калса керек. Атаңды дем сал деп чакырса, тамырын кармап көрүп, жакшылап киринтип туруп, жаш шорпо бергиле» дептир. Энем бир нерседен шек алгандай мени карап алды да ич күйгө кирип кетти. Ал күнү ат жиберип, түптөн Алексей Степанович Крыновсков деген докторду чакырып келишти. Ал жылдары далай адамдын жанын алып калган. Айрыкча айылда кара тумоонун эпидемиясы тарап кеткенде өзү эси ооп, жыгылып калмайынча күн дебей, түн дебей айылды кыдырып, укол куюп, ооруларга дары берип, төшөнчүлөрдү дезинфекциялап иштөөчү эле. Кривонос Зайраны көрүп тур да: «Айла жок, кайрат кылыңыздар, байбиче» дептир. «Дарты эмне экен?» десе, мурун анча-мынча суук тийсе керек. Анан кабылдап кетип, 2 кабыргасынан тең сезгениптир. «Мени мурунтан чакырганда айла болор эле» деп жооп бериптир. Ошол түнү Зайра таңга жетпей калды. Мына болгон иш. Адамдын өмүрүндө бир гана сүйүү болушу мүмкүн. Зайраке, ал дайыма көз алдыма келет, күлүмсүрөйт. Кийинки жылдары анын өңү, түсү туман баскансып унутулуп баратат. Жылдар, бирок жылмайганы, 2 кичинекей алтын балыктай жылтылдаган сөйкөсү дайыма таптаана көз алдымда. Турсбек чөнтөгүнөн сигарета алып тартты да унчукпай калды. «Эмне үчүн сен күнөөнүн баардыгын атаңа коесуң? Оорусу катуу болсо ким болбосун айыкпайт да», деди жанатан бери унчукпай көзүнүн жашын көлдөтүп отурган Рапия. Албетте. Атам кылды, кылгылыкты. Анын боштугу, анын мөжүрлүгү, ал эмнеден корккондугунан жананыкыдай жок дарымдоону таап, сабатсыз караңгы кемпирдин самынын алдап алып отурбайбы? Зайра болсо эмне? Жетил элек кыз, энесинин тилинен чыкпайт да. Сууга түшүрбөсө, кабылдап кетпесе эле, чындап текшерсе, соттоочу иш бул караңгылык, сабатсыздык. Таң атып калыптыр. Биз 1-Май көчөсүнө жеткенде асфальтка суу бүрккөн машина көпүйүп чыга келди. Күндүн нуру миллиондогон алмаз тамчыларга чагылышып, укмуштуу түргө бөлөнүп, кол кармашып келе жаткандардын көзүн уялтты.